Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң жагымдуу, сүйкүмдүү, Аллах Таала жакшы көргөн амалдардын дагы катарын толуктай кете турган болсок, бүгүнкү темабыз бул тилди сакташтык. Тил менен башка бирөөлөргө зыян берүүдөн этият болуштук. Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткире турган амал. Кайсы бир пенде тили менен башка бирөөлөрдү кыйбат кылбай турган болсо, бирөөлөрдү алдабай турган болсо, бирөөлөргө ар кандай жаман аттарды коюп, аларды кемсинтип, алардын үстүнөн күлбөй турган болсо, тили менен жакшы гана сөздөрдү сүйлөп, тили менен ар кандай ашыкча сөздөрдөн, ар кандай уят сөздөрдөн, инсандын динине же дүнүйөсүнө пайдасы жок сөздөрдөн тилин сактай турган болсо, бул пенделер Аллах Тааланын эң сүйкүмдүү пенделердин катарына кошулат. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилге аябай жогору деңгээлде маани беришибиз керек. Тил бул кичине болгону менен, тилден чыккан сөз жеңил болгону менен, бирок эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын ыраазычылыгына жеткирип, инсанды бейиштик кылып коюшу мүмкүн. Же болбосо Аллах Тааланын каарына калтырып, инсанды күнөөгө баттырып, эртең дозокко түшүрүп коюшу мүмкүн. Муну ошондуктан биз тилге өтө жогору деңгээлде маани беришибиз керек. Алымдарыбыз айтат: "Ма кала динаху ман лам яхфаз лисанаху" дейт. Кимде ким тилин сактабай турган болсо, ар кандай жаман сөздөрдөн, ашыкча сөздөрдөн, бул адам өзүнүн динин түшүнбөптүр дейт. Биздин динибиз бул тилге өтө жогору деңгээлде маани берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде бул тил тууралуу өтө көп бизге кабар берген. Тилди сактоонун фазилеттери, ал эми тилдин сактабаштыктын зыяндары жана тилдин адептери тууралуу дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге көптөгөн хадистеринде кабар берген. Жана бул нерседе бизден мурунку сахабалар, бизден мурунку табииндер, табииндер жана солих кишилер өтө жогору деңгээлде бизге үлгү катарында тилдин ордун бизге белгилеп өтүшкөн. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан келген кээ бир хадистерге токтолуп кете турган болсок, Ан Жабир радиаллаху анху кала анна раджулан саала наби саллаллаху алейхи ва саллям. Жабир, Аллахтан разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан бир киши сурады дейт: "Айюл ислам афдол?" Аллахтын элчиси, исламда кайсын мусулман эң жакшы мусулман деп сурады дейт. Кала мен салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Башка мусулмандар анын тилинен жана колунан зыян албай, аманчылыкта кала турган болсо дейт, мына ушул мусулман эң жакшы мусулман дейт. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон мусулман мына ушул дейт. Ислам динин толук карманган, ислам динин буйруктарына моюн сунган адам мына ушул адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берди. Башка бир хадистеринде Абу Зар радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурайт: "Я Расулаллах, айюл амал афдол?" Эң жакшы амал кайсыл амал? Аллах Таалага эң сүйкүмдүү, Аллах Таалага эң көрүнүктүү болгон амал кайсы амал, я Расулаллах дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ахража Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям лисанаху сума вада алейхи усбуайхи" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тилин чыгарып, анын үстүнө эки бармагын коюп туруп, мына ушул деп көргөзүп койду дейт. Мына ушул тилди сакташтыгының, тилди сактаганың, тилге маани бергендигиң бул исламдагы эң жакшы амал деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөздү дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибизге дагы маани беришибиз керек экен. Тилибизди сактай билишибиз керек. Тилим бар деп эле ар нерсени сүйлөй бербешибиз керек. Өзүбүздүн илимибиз жок нерсени, же бирөөлөрдү кыйбат кылып, же тил менен бирөөнү алдап, же тил менен дагы башка бирөөнү мазактап, тилди биз бош койбошубуз керек. Анткени ким тилин бош кое турган болсо, аны эртең сөзсүз түрдө халакка жолуктурат. Бул дүйнө болсун, же акыретте болсун, инсан тилин азабын сөзсүз түрдө тартат. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сомата нажа" дейт. Ким унчукпай тилин сактай турган болсо, ушул адам ийгиликке жетиптир дейт. Демек, тилди сакташтык бизди жалаң ийгиликтерге, жакшылыктарга гана багыттайт экен, жакшы иштерге гана алып барат экен. Албетте бул нерсенин мисалы биздин жашообузда толтура. Инсан эгер үй бүлөсүндө тилин сактай турган болсо,
ери менен аялы экөө тилин сактай турган болсо, жалаң жагымдуу сөздөр сүйлөй турган болсо, үйдөгү негизде болгон сөздөр гана сүйлөй турган болсо, ар кандай ашыкса сөздөрдөн тилин сактай турган болсо, алар бири биринин ата энесине сүйлөгөндөн же биринин туугандарын сүйлөгөндөн, биринин абысындарын гыйбат кылгандан же башка иштерди кылгандан экөө бири биринин тилин сактай турган болсо, албетте бул үй бүлөдө бактылуулук болот, мына ушул үй бүлө сакталып калат. А эгерде тилди бош кое бере турган болсо, анда бул үй бүлө тез эле бузулуп кетиши мүмкүн. Жана ошондой эле дагы достор арасында дагы, туугандар арасында дагы тилди сакташтык бул туугандар арасындагы ынтымактыкка, биримдикке алып барат. Бири-бирине болгон сүйүүгө, бири-бирине болгон махабатка, бири-бирине болгон ошол жардамдашууга алып барат. Мына ошондой дагы башка нерседеги өзүңүз каалаган нерсени салыштырсаңыз болот. Демек, тилди сактай турган болсо, мына ошол жерде нажат, бактылуулук болот экен. Ал эми тил сакталбай турган болсо, мына ошол жерде оруш, жанжал, бале, азап, кырсыктын баары ошол жерде болот. Андайында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ястакун иману абдин хатта ястакима калбуху, ва ла ястакиму калбуху хатта ястакима лисанаху" дейт. Инсандын иманы түз болбойт дейт, качан анын жүрөгү түзөлмөйүнчө дейт. Инсандын иманы туура болбойт, качан анын жүрөгү амалдары оңолмоюнча, жүрөк менен туура ишенимге келмейинче анын иманы түзөлбөйт. Жана инсандын жүрөгү түзөлбөйт дейт, качан анын тили түзөлмөйүнчө деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. "Ва ла ядхулул жанната рожулан ла я'ману жараху баваиқуху" дейт. Бейишке бир ушундай киши кире албайт, эгерде тили менен кошуналарына зыян берип жаткан болсо дейт. Анын кошуналары аны тилинен аманчылыкта болбой турган болсо, мына ушул адам бейишке кире албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге тилин сактаган адам эртең кыямат күнүндө дозокко жолуп каларын, дозокто бир азапка душар болуп калар тууралуу мына ушундай бизге кабар берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде мындайча кабар берет: "Ала ухбирукум, мен силерге кабар айтайынбы" дейт. "Би айсари ибадатин ва ахвану алал бадан", силерге эң жеңил ибадат тууралуу, денеге эң жеңил болгон ибадат тууралуу кабар берейинби дейт. "Ас-сомту ва хуснул хулук", унчукпай тилди сакташтык жана жакшы кулук мүнөз бул денеге эң жеңил болгон ибадат дейт. Ошондуктан биз тилибиз менен зикир кыла турган болсок, тилибиз менен тасбих айта турган болсок, тилибиз менен адамдарга жакшы үйрөтө турган болсок, тилибиз менен Куран окуй турган болсок, инсан бул садака бергенден дагы, ошо мал дүйнөсү менен ибадат кылгандан дагы, же дене мүчөсү менен ибадат кылгандан дагы көбүрөөк соопторго эргешет. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан Муаз ибн Жабал сурайт: "Я Расулаллах, аусуни", Аллахтын элчиси, мага насаат айтыңызчы дейт. "Мага кандай насаат бересиз?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Убудуллаха каанна тара", Аллах Таалага сыйынгының ал зат сени көрүп тургандай дейт. "Вадут нафсака мин фил маута", өзүңдүн нафсыңды ошол маркумдардын катарынан эсепте дейт. Ар дайым өлүмдү унутуп калбай, мен да бир күн ошол маркумдардын катарына кошулам деп, өлүмдү ар дайым эскерип жүргүнүң дейт. "Ва иншита анбатука бима хуа амлаку бика мин хаза куллихи" дейт. Эгер каалай турган болсоң, бул экөөнөн дагы чоңураак иш жөнүндө сага кабар берем дейт. Мындан дагы катуураак бир улуу насаат айтамын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кала хаза ва табиядихи аля лисани, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колу менен тилин көргөзүп, мына ушул деп көргөздү дейт. Мына ушул тилиңди ар кандай ашта сөздөн, ар кандай жаман сөздөрдөн тилиңди сактаганың, мына ошондо сен өтө улуу ийгиликке жетесиң деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабалга мына ушундай насаат айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибизди сактай билишибиз керек. Анткени инсандын эң көп катасы бул тилинде болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна аксара хотая ибн адама фи лисанихи", адам баласынын эң көп ката кемчилиги бул тилинде болот дейт. Башка бир хадистерде кимдин сөзү көбөйө турган болсо, анын катасы көбөйөт дейт. Кимдин сөзү көбөйө турган болсо, анын күнөөсү көбөйөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушундай кабар берген. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Туба аля ман бака аля хотиятихи ва хазина лисанаху ва васия байтаху" дейт. Бейиш болсун кимде ким өзүнүн ката кемчилигин, күнөөлөрүн эстеп ыйлай турган болсо дейт. Жана тилин сактай турган болсо, жана анын үйү батыра турган болсо, үйүндө бактылуулук боло турган болсо, көчөгө чыкканда кайра үйүнө келүүгө шашып турган болсо, мына ушул адамга бейиш болсун деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде бизге кабар берет. Дагы урматтуу мусулман
бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тилди сакташтыкты имандуулуктун белгисинен де бизге кабар берет. Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут. Ким Аллах Таалага иман келтирген болсо, ахирет күнүнө иман келтирген болсо, кайра адамдар өлгөндөн кийин кайра экинчи ирет жаралып, кабырларынан тирилип, тура турган күнгө иман келтире турган болсо, анда ал жакшы сөз сүйлөсүн, же жакшы сөз сүйлөй албай турган болсо, он чукпасын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушундай кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибизди ар кандай жаман сөздөрдөн, ашыкча сөздөрдөн, күнөө сөздөрдөн сакташыбыз керек. Бирөөлөрдү гыйбат кылуудан, бирөөлөргө тухмат кылуудан, инсандын өзүнө тиешеси жок болгон сөздөргө аралашып сүйлөй бериштиктен биз тилибизди буушубуз керек. Тилибизди бекем кармашыбыз керек. Эгер андай кылбай турган болсок, биз бул дүйнөдө ар кандай сооктуу ибадаттардан кургалабыз. Жана тилибиз сөп эртең бизге Аллах Тааланын кабары келип, катуу бир азапка душар болуп калышыбыз мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир өзүнүн сөзүндө айтат: "Туба лиман анфаqa фазла мин малихи." Бейиш болсун ким өзүнүн малын, ашыкчасын садака кылган болсо дейт. "Вамсака фазла мин qawlihi." Жана өзүнүн тилин, ашыкча сөздөрүн сактаган болсо, мына ошол адамга бейиш болсун дейт. Жана пайгамбарыбыз башка бир хадистерин айтат: "Силер тилиңерди сактагыла" дейт. Кандай эле өзүңөрдүн мал мүлкүңөрдү сактаган сыяктуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушундай кабар берет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир сахаба келип сурайт: "Я Расулаллах, мени бейишке кире турган амалга үйрөтүп коюңузчу" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Атимут жая", ачка адамдын курсагын тойгозгунуң. Жана суусуган адамга суу бергениң, адамдар жакшылыкка буйругунуң, жамандыктан кайтаргының дейт. "Фаиллам тутак факаф лисанака илля мин хайрин." Эгерде адамдарга тамак бере албай турган болсоң, аларга суу бере албай турган болсоң, адамдарга жакшы ишти үйрөтө албай турган болсоң, жамандыктан кайтара албай турган болсоң, анда тилиңди тыйгының дейт. Бир гана жакшы сөз гана сүйлөп, тилиңди тыйып жүргөнүң, мына ушул амал сени бейишке киргизет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан сурап келген араби кишиге мына ушундай кабар берип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабактан ала турган пайда биз тилибизди сакташыбыз керек экен. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.